Кыргызстанда акыркы учурда балдарын спорт түрлөрүнө кызыктырган ата-энелердин саны көбөйгөнү чынында эле кубандырат. Азыркы убакта көрүнүктүү спорт түрлөрүнүн бири бул стол үстүндөгү теннис. Анын ден соолукка тийгизген таасири жана туура ойноо эрежелери тууралуу бизге машыктыруучу айтып берет. Алгач эле теннистин пайдалары тууралуу сөз кыла турган болсок, бул стол үстүндөгү теннис азыркы учурдагы эң эле бир коопсуз спорттордун түрү десек болот да. Бул эң эле биринчи иретте балдардын ден соолугун калыптандыруучу спорттордун түрү. Эң биринчи иретте бул стол үстүндөгү теннисте биз эң биринчи эле буттарыбыздын үстүндө иштейбиз, андан кийин биздин колдорубуз иштейт, андан кийин биздин көзүбүз дагы иштейт, эң негизги биздин рефлекстерибиз дагы иштейт да. Эң алгач стол теннисин үйрөнөрдөн мурун биз эң биринчи ракетканы туура кармашыбыз керек. Ракетканы бул өзүнүн стол теннисти ойной турган өзүнүн куралы. Эң алгачкы иретте ушул ракетканы туура кармоо менен башталат биздин стол теннисин үйрөнүүбүз. Эң биринчи бул колубузду бекем кармашыбыз керек. Андан кийин биздин сөөмөйүбүз ракетканын арткы бетин жаап калбагандай түз болуп турушу керек. Баш бармагыбыз дагы ошол эле калыпта түз бойдон болушу керек. Андан кийин колубуз ар дайым ылдыйкы абалга бир аз кыйшайган абалда турушу керек. Себеби бул колду теннис ойноп атканда колубузду биз оң жак менен чапканга дагы, сол жактан чапканга дагы ылайыктуу болуш үчүн биз ракетканы колубуздан айландырбаш үчүн бекем кармоого жардам берет да. Ар дайым кыймылдап турушубуз керек. Кыймылдаш үчүн бизге эң биринчи иретте буттарыбызды түз кармашыбыз керек. Буттарыбызды бир аз ылдый бүгүлүнкү абалда кармайбыз дагы, денебизди дагы бир аз ылдый кармайбыз. Колубузду жана мен айтып өткөндөй бир аз кыйшайтып кармаган бойдон анан оюнду баштайбыз. Теннистин машыгуубуз биз эң биринчи накат деген приемдон башталат. Бул накат деген оюндун кайсыл шартында болбосун бизде шарикти атаандаштын столуна өткөрүүгө жардам берет. Стол теннисинде бардык приемдорду орусча эле атап жүрөбүз. Подрезка оң жактан дагы, сол жактан дагы болот. Андан кийинки приемдордун бири бул топ спин деп коет. Бул топ спин деген бул шарикти болушунча алыстан ылдыйдан колубузду ракетканы ылдыйдан көздөй, жогору көздөй тартып, шарикке болушунча максималдуу түрдө ылдамдык берүүбүздү айтабыз. Бардык эреже боюнча шарикти алаканыбыздын ачык көңдөйүнө жайгашыш керек болот дагы. Жок дегенде 10-15 сантиметр көтөрүп, андан кийин подачаны беришибиз керек. Подача берерде биз биринчи иретте шарик өзүбүздүн столубузга, андан кийин атаандаштын столуна тийиши керек. Стол үстүндөгү теннисти ойноо эрежелерин билип алган соң, мен да ойноп көрөйүн, анда эмесе баштадык. Аябай кызыктуу, көңүлдү ачкан спорт түрү экен. Дагы бир белгилей кетчү нерсе, бул спорт түрү физикалык жактан гана ден соолукка пайда болбостон, ой жүгүртүүнү да жакшыртат. Үйүңүздөрдөгү бош убакытты коротууну билбей жатсаңыздар, ушул спорт залга келип, өзүңүздөрдүн убактыңыздарды көңүлдүү өткөрүүгө сиздерди чакырам.